Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ала Тоо 24 каналында Маанилүү маек программасы өткөн жуманын соңунда тагыраагы 15 ноябрда Чүй облусунун Константиновка айылына жакын жерде Кыргыз-Кытай айдоочуларынын ортосунда чыр чыгып, бул коомчулукта айрыкча социалдык тармактарда ар кандай пикирлерди пайда кылууда. Биз азыр ушул окуядан кийинки жагдайды, жалпы эле Кыргыз-Кытай кызматташтыгы алака катышына байланышкан абалды талкууласакпы деп турабыз. Бул маселелер боюнча биздин суроолорго жооп берүү үчүн Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мырза өзү студиябызга келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жээнбек мырза, мына өткөн жуманын соңунда ошол жогоруда айткандай Кыргыз-Кытай айдоочуларынын ортосунда мына Чүй облусунда бир чыр чыгып, жалпы коомчулукта ар кандай пикирлерди пайда кылып жатат. Айрыкча социалдык тармактарда бул боюнча талкуулар көп болду акыркы күндөрү. Ушул окуянын чоо жайы боюнча айтсаңыз, расмий тараптын маалыматтары, сиздин оюңуз кандай? Бул болгон окуя боюнча бизде маалымат толук менен бар. Анткени бул иш боюнча биздин ички иштер министрлиги аркылуу толук маалыматты алдык. Ал иш боюнча атайын иш козголуп, ички иштер министрлиги атайын тергөө жүргүзүп жатат. Менин оюмча бул баягы турмушта ар кандай окуялар боло берет да. Бул биздин өзүңүз билесиз, азыр Кыргызстанда жол тартибинде көптөгөн чыр-чатактар болот. Алар жекелердиги чет өлкөлүк эмес, биздин граждандар деле баягы жол тарашып мушташып атпайбы. Анан бул болсо өзгөчө случай, анткени тиги Кытайдын гражданины болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул ишти биз азыр териштирип атабыз. Азыр териштирүү бүткөндөн кийин атайын укук коргоо органдары өзлөрүнүн чечимин чыгарат. Анан эгерде иш козголуп баягы камалаттаган болсо, аны дагы биз ал сот органдары чечет. Бирок эгерде күнөө ким тараптан кеткен, аны дагы териштирип жүргүзөбүз. Анан мен ойлойт элем, ушу чыгып аткан ушундай случайларды баягы биздин коомчулук аябай катуу кабыл алып атат да. Кабыл алганы именно вот Кытайдын гражданы биздин граждандар менен мушташып кетти, зомбулук көргөздү деп. Эми ал зомбулук бардык жерде бар да. Мисалы үчүн мен аларды баягы коргон жокмун, бирок объективно айтып коюшубуз керек. Биздин мигранттар дагы чет өлкөдө жүрүшөт. Биздин Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, Турцияда жүрөт, Кореяда жүрөт, Америкада жүрөт. Биздин граждандардын арасында дагы чоң мындай жеке эле жол кырсык эмес, мушташуу эмес, чоң мындай преступленияга барган иштер да бар да. Ал мындай иштен эч ким мындай болот же болбойт деп эч ким айта албайт. Ошондуктан мен ойлойт элем, о жазып аткан биздин коомчулукка, жазып аткан биздин жана диванный эксперттерге айтып коет элем, бул единичный случайды мындай улам көтөрүп провокация кылбаш керек. Анткени бул иштин артында эки чоң мамлекеттин ортосундагы байланыш турат. Анан эки киши мушташып кетти, бирөөнү бирөө сабап койду деп, анан биз эки мамлекеттин ортосундагы ишти токтото албайбыз. Ошондуктан биз баягы Тышкы иштер министрлиги катары мен айтып коет элем, биз ар бир мамлекет менен тегиз кызматташканга, ар бир ошо келген туристтин, келген инвестордун, келген баягы иштейм деп келген чет өлкөлүк граждандардын дагы кызыкчылыгын коргоонго биз аракет кылышыбыз керек. Бирок эгерде ошо биздин закондон түздөн түз бузуп чыгып кеткен болсо, ал өз жазасын алат. Биздин укук коргоо органдары ишин жүргүзүп атат. Албетте бул ишке укуктук баа берилет, бирок ошол эле учурда айтсаңыз, негизги эки өлкө жарандарынын чек арадан өтүү тартиби кандай жолго салынат? Визалык режим менен? Бул дагы биз көптөр жазып атат. Биз Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда визаны ат менен кылыш керек, деги бу деп. Бул мен айтып коет элем, азыр Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда толук виза режими бар. Ар бир гражданин, Кытайдын граждани Кыргызстанга келем десе, атайын процедура менен визага өзүнүн заявкасын берет. Анан биздин Тышкы иштер министрлиги, андан кийиндеги укук органдары карап чыгып, алардын уруксаты менен анан биз виза беребиз. Биздин граждандар Кытайга барабыз десе дагы ошондой биз ошо Кытай элчилигине биздин граждандар кайрылат. Алар деле ошо өзлөрүнүн Тышкы министрлигине, өзлөрүнүн укук органдарына берип, алардын макулдугу менен анан виза ачылат да.
Bizде азыр сүйлөшүү жүрүп атат, бирок биз талапты мындай коюп атабыз. Визалык режимди биз эки тараптуу бирдей деңгээлде болуш керек. Эгер бизге виза берсеңер, биз дагы мындай визаны жеңилдетип бергенге аракет кылабыз. Бирок азыр Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда толук виза режими бар. Андан тышкары азыр бизге туристтер келип атат, баягы инвесторлор келип атат. Анан баягы иш-чарага баягы киши орун, жумушчу орун кишилер жетишпегендиктен биздин кыргыз компаниялар, ошо кытайлык компаниялар өзлөрүнүн ошо Кытай граждандарын, жеке эле Кытай граждан эмес, Бангладештен, Пакистандан, Индиядан баягы жумушчу күчтөрүн чакыртабыз да. Алар ошо биздин компания, ошо бияктан чакырган компания өзүнүн заявкасын тышкы иштер министрлигине берет. Андан кийин аны болсо биздин укук органдары, андан кийин миграция департаменти, баягы эмгек министрлигинин алар карап чыгып, анан ошо бөлүнгөн квота боюнча атайын уруксат берилет да. Ошо баягы ар бир келген чет элдик иш жумушкердин баардыгы тең ал учетто. Ошондуктан баягы Кыргызстанга виза бир түрүптө, бир тарапта ачылып, анан кирип чыгып атат деген сал туура эмес. Анткени бизде дагы укук органдары аны көзөмөлдөп турушат. Демек, эмгек келишим менен негизинде келет бардыгы. Четтен. Ошо эгерде биякта иштейм деген биздин компаниялар эгерде жумушчу орун жетпесе, мисалы үчүн азыр бизде текстиль тарапта аябай көп жумуш орундар болуп атат. Анан чоң инфраструктурный проекттер болуп атат. Мисалы үчүн темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Азыр диги бедел акчый бедел автожолу курулат. Андан тышкары көрүп атасызбы, Кыргызстандын детиги Караколдон баштап Жалал Абадка чейин, Манас шаарына чейин багы көптөгөн инфраструктуралык курулуштар болот да. Бизде азыр көптөгөн мындай тактап айтканда 35 миң 40 миңдин тегерегинде жумушчу орундар бар. Ошого жетишпегендиктен биздин кыргыз компаниялары, чет элдик компаниялар биякта иштегендер, алар өзлөрүнүн баягы жумушчуларды чакырганга аракет кылып атышат да. Анткени баягы стройка ба жумуш жок деп карап отура бербейт да. Ар бир мисалы үчүн жасалган проекттин өзүнүн убактысы бар. Ошон үчүн аларга жетиш үчүн алар ошо жумушчу орундарын түзүп атайын чакырып атышат. Мисалы үчүн биз эмнеге биздин көптөгөн мигранттар азыр чет өлкөдө жүрүшөт. Россияда жүрөт, Казакстанда, Турцияда жүрүшөт, тетиги Южный Кореяда жүрүшөт, да? Биз баарынан мурун кайрылганбыз да. Мына атайын бизде жумушчу орундар түзүлүп атат. Келип ошо биздин Кыргызстанга келип иштегиле дегенде, бирин серин келип атышат, баары тең баягы макул эртең келебиз деп келген эч ким жок. Ошондуктан бизде азыр көптөгөн чоң проекттер иштегендиги үчүн Кыргызстанда жумушчу орундар көп. Ошо жетишсиздик. Ошондуктан биз компанияларга уруксат бергенбиз. Эгерде силерге жумушчу орун керек болсо, чет өлкөдөн чакырганга мүмкүнчүлүгүңөр бар деп. Ошондуктан алар ошо Индиядан болобу, Пакистандан болобу, же болсо ошо Кытайдан болобу өзлөрүнүн заявкасын берет. Анан биз укук органдары баарын текшерет. Текшергенден кийин анан ошонун уруксаты менен атайын өзүнүн мамлекеттик налогун, пошлинасын төлөп, анан ошо жумушчулар келип Кыргызстанга иштешет. Ар бир кирген жумушчунун өзүнүн регистрациясы бар. Баардыгы тең МВДда, башка структураларда регистрациясы өтөт. Анын баары көрүнүп турат. Кай жерде иштеп атат, каяка барып атат, каяка келип атат, эмне иш кылып атат, канча зарплата алып атат, налогун төлөп атат. Ошонун баары биздин мамлекеттин көзөмөлүндө. Эми жалпы эле Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу сөздү уласак, мына эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык алака катыш улам чыңдалып баратат, бекемделип баратат. Ошол Кыргыз-Кытай мамилелеринин азыркы динамикасына кандай баа бересиз? Эми Кыргыз-Кытай мамилеси бул чоң тема да. Айта кетсек, мисалы үчүн эми биз Кытай менен 1400 километр чек-арабыз бар. Мына азыр биздин эки баягы контрольный пропускной пунктубуз бар. Иркештам, Торгарт, эми жакында бедел ачылат да. Эми Кытай, биздин президент айтып атпайбы, Кытай бул чоң океан. Ошо океандын жээгинде туруп биз Кытай менен колдонуп иштей албасак, анда бизде көп кемчилик болот деп. Мисалы үчүн биз азыр карап чыктык. Статистика боюнча ошо Кытай менен жакын жашаган мамлекеттер, мисалы үчүн Түндүк Корея, Түштүк Корея, Вьетнам,
Таиланд, да, Камбоджа мамлекеттери биз сыяктуу эле чектеш. Эми ошо мамлекеттердин ортосундагы байланыш, соода сатык эң жогорку деңгээлде да. Инвестициялык байланыш, ошонун баарын биз изучать этип, анан биз айтып атабыз, эми биз чоң кошуна мамлекет болгондон кийин биз Кытайдын мүмкүнчүлүктөрү менен чогуу байланышып иштегенге аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн азыр бизде чоң проекттер турат. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул биз үчүн эң чоң баягы Кыргызстан үчүн национальный проект, улуттук проект. Анткени өзүңөр билесиңер, темир жолду биз мына 30 жылдан бери айтып келгенбиз, сүйлөшүп келгенбиз, бирок реальный мындай реализация боло элек болчу. Мына буюрса былтыр Садыр Нуркожоевич мурдагы жылы Кытайга барганда, былтыр барганда сүйлөшүп, аларга кол коюлуп, мына былтырдан бери ошо темир жол иштери башталды. Эми бул темир жол буга чейин, мисалы үчүн Кыргызстан биз англисче айтканда landlocked country да, тышка чыга албаган туңгуюк мамлекетбиз да. Анан туңгуюк мамлекет боюнча биз кала албайбыз. Анткени азыр дүйнө өзгөрүп атат, глобалдашып өтүп атат, соода саттык чоңоюп атат. Ошондуктан бизге бул темир жол бизге иче турган суу сыяктуу керек да. Анткени эгерде биз темир жолду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу чыгарсак, бир маршруту араб мамлекеттерине кетет, Персидский заливке, экинчи маршруту Азербайжан аркылуу Кавказ, андан ары Европага чыгат да. Ошондуктан биз аркылуу өткөн темир жол бизди толук транзиттик мамлекетке айландырат. Эгерде биз ошону жасап алсак, анда биздин мамлекет үчүн бул чоң жетишкендик болот. Анткени биз туңгуюк бойдон, анан бизде жол жок, бизде эки жакка чыкканга мүмкүнчүлүк жок деп биз азыр карап отура албайбыз да. Өзүңүз көрүп атасыз, азыр бизде автомобильный жол биз кимге көз карандырабыз? Биринчиден Казакстанга, Россияга, анан Өзбекстанга да. Эки жакка чыгарда биз дайым алар менен сүйлөшөбүз. Эгерде бир КППда бир проблема болуп калса, же бир мосттор бузулуп калса, мисалы үчүн көрүп атасыз да, кээде бир 100дөн, 200дөн, 500ге чейин машиналар дети Казак-Кыргыз границасында туруп калып атат. Анда дагы элдер чырылдашат да. Мында биз эмнеге чыга албайбыз, биз кире албайбыз, бир бара албайбыз деп. Ошон үчүн биз мамлекетте айтып атабыз да, биз жеке эле ошо автожолго байланбастан биз темир жолду дагы аны өзүбүз мындай мүмкүнчүлүк алып чыгаралы деп. Ошондуктан биз азыр мындан тышкары жеке эле темир жол эмес, бизде азыр көптөгөн чоң проекттер бар. Мисалы үчүн азыр буга чейин мисалы үчүн Кыргыз-Кытай мамилесинде биз жанагы Датка Кемин линия электр передачасын курганбыз. 500 лепти курганбыз, аны дагы толук кытайлык компаниялар курган. Андан тышкары бул альтернативный жол деп атпайбызбы? Балыкчы Жалал-Абад азыр Манас шаарына келип турган. Мундагы толук жанагы China Road компания кытайлык жумуш компаниялар курган да. Анан ал эми проекттер баягы ийгиликтүү өтүп, баягы уже бүттү да, эми уже чоң проекттерден бизде ошо темир жол. Эми темир жолдун негизги мааниси эмнеде? Биринчиден, бул темир жол тоону аралап өткөндүктөн эң чоң рельефи оор да. Аякка 35-40ка жакын чоң көпүрөлөр курулат. 27-28 туннель курулат. Анда бизде технология жок да андай. Бизде азыр ошо кытайлык компанияларды, кытайлык специалисттерди алып келип, ошо темир жолду биз ошо жакынкы арада 4-5 жылдын ичинде бүтүрүп, анан биз ошо транзиттик эркиндик алганга аракет кылышыбыз керек. Анан кийин ушундай бир кичинекей провокацияларга алдырып, анан иштер токтоп калса, менин оюмча бул биздин баягы мамлекеттик көз карашыбызга туура келбейт. Андан тышкары, мисалы үчүн азыр Бореки биздин Бишкекте да, бир эле баягы мисал да, 30 жылдан бери биздин жанагы мусороперерабатывающий завод жок. Түттөп, иштеп, элдин бар тегерегинин баары канча эмне деген ызы-чуу болуп проблема болчу. Мына азыр кытайлык түз компания келди, мусороперерабатывающий заводду жасады. Азыр эки чоң шаардын суроосун чечип атат да. Биринчиден, бүт мусордун баарын переработка кылып атат, кайра иштетип атат. Экинчиден болсо, ошо мусордан биз электр энергия чыгарып атабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде ушуга чейин бир кыргыз компаниясы жасаган жок да. Же болбосо, өзүңөр билесиңер, бул дагы бир чоң чыр болгон. Европейский банк развития бизге 30 миллион евро акча бөлгөн, мурунку бийликтердин убагында. Ал акча курулган жок да. Баш аягы жок,
баягы коррупция менен жок болуп кетти. Анан ошондо өткөндө биз ошо кытайлык компанияны чакырганбыз. Ал эч кандай биз гарантия берген жокпуз. Ал өзүнүн түз акчасын алып келип инвестиция салды. Азыр ийгиликтүү иштеп баштады. Менин оюмча мындай чоң проекттер бизге абдан керек. Андан тышкары азыр өзүңүз көрүп атасыз, Бишкектин терегинде эки чоң жанагы объездный жолдо чоң эки мост курулуп атат да. Бул ал эки мост курулат, анан кийин дагы шаардын ичинде эки чоң мост, 4 мост курулат да. Ошондо биздеги жанагы шаардын ичиндеги тыгындарды, пробкаларды жойгонго аракет кылабыз. Эми ошо мостторду да аз карасаңыз да бир да кыргыз компания курган жок да. Азыр ошо Кытайдын China Road компаниясы өзүнүн специалисттерин алып келип, мына жакын арада бүтүрөбүз деп атат. Анан дагы бир айта турган иш мына азыр бизде акчий бедел жолу да. Муну дагы бул эң чоң баягы автожол болот. Ал дагы жанагы кышында кар көп жайт. Аякка дагы туннель курулат, анан чоң автожол курулат да. Аны дагы кытайлык компаниялар өзлөрүнүн баягы инвестициясы менен куруп башташат. Жарымын биз өзүбүз төлөйбүз. Биздин мамлекеттин акчасы калган Кытайдын инвестициясы. Анан ошондойдун баарын тең бизде ошондой чоң компаниялар, анан чоң мындай специалисттер жок болуп атат да. Анан биз азыр ошолордун мүмкүнчүлүгүн алып колдонушубуз керек. Мисалы үчүн азыр Кытай менен соода кылган, Кытай менен инвестиция алмашкан, Кытай менен чогуу иштешкен көп мамлекеттердин экономикасы тез өсүп атат да. Ошондуктан биз баягы ар кандай шарттарга мындай диги жактан конфликт чыгып кетти, бул жактан конфликт чыгып кетти, аларды карап отурсак, анда биз андай иштерди жүргүзө албайбыз. Ошондуктан биз баягы мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюшубуз керек дагы. Да, биз эч ким айтпайт, биздин граждандар коргоо болот. Биз аны коргойбуз. Ар бир гражданин, ар бир чет өлкөлүк бияка келгенде өзүнүн баягы Кыргызстандын закондорун сакташ керек, тартипти бузбаш керек. Анда биз айтып аларга түшүндүрүп иштейбиз. Бирок менин оюмча бул ошо чет өлкөдөн чакырган специалисттерди бул дүйнөлүк практика. Мисалы үчүн мен 18-жылы Казакстанга элчи болуп барганда темир жол станциясы менен аэропортту бириктирген монорель деген эме куруп атышкан, метро. 30 километр, 32 километр. Ошо биз барганда 18-жылы башталып, аны туруп калды да көп жылдан бери. Анткени биринчиден өзлөрүнүн баягы финансы жетишпей атты, экинчиден болсо специалисттер жетишпей атты. Аны азыр болсо быйыл барганда көрүп атабыз, аны бүтөйүн деп калды. Аны дагы толук кытайлык компания куруп атат да, монорель. Кытайлардын технологиясы, кытайлардын жумушчулары, кытайлардын специалисттери кирип жасап атат. Аны мына быйыл болсо быйыл жылдын алдына бүтүрүп, эмди жылы киргизебиз деп атышат. Алар жана аэропорту менен темир жол станциясын бириктирип атат да, шаардын ичи менен кетет. Андан тышкары биз мына жакында эле барып келдик, бул немеде, Каир шаарында. Алар жаңы Каир деген чоң шаар курушуптур. Ошо эски Каирдан 100 километр экен, 1 сааттык жол экен, ошон чоң шаар курушуптур. Эми административный баягы зданияларды курушуптур, шаарды курушуптур, анан ошого дагы метро куруп атышыптыр. Ошонун баарын основной инфраструктуранын иштерин баарын ошо кытайлык компания жасап атат да. Анткени мен сурадым да, бул силер өзүңөр десек, жок, бизде андай технология жок, ошондуктан биз толук кытайлык компанияны чакырып, ошо жаңы Каир деген шаарын курдуруп, анан көбүнчөсүн ошо кытайлык компаниялар өзлөрүнүн специалисттерин алып келип иштетип жасап атат деп айтты да. Андан тышкары дагы бореки Саудия Арабиясында эң чоң супер шаар курулуп атат го, Неом деген. Бул Саудия Арабия үчүн эң чоң баягы көрүнүктүү проекттин бири. Анткени 2030-жылы булар экспо өткөрөт, ошого даярданып атышат да. Анан ошонун 78% бул жалаң кытайлык компаниялар экен. Кытайлык технологияны алып келишиптир. Анан көбүнчөсүн ошо кытайлык специалисттерди алып келип иштетип атат. Анан кийин бул дүйнөлүк практикада бар да. Дүйнөлүк практикада бар. Ошондуктан биз каалайбызбы, өзүбүздө специалисттер жетишпесе, технология жетишпесе, анда биз чакырганга аргасыз болобуз. Жамик мырза, сөзүңүздү алчы, мына Кыргызстан жана Кытайдын инвестициялар Кыргызстанда кайсы тарамга көбүрөөк пайда алып келип жатат ошондо? Эми бизде көбүнчөсүн биз буларды специалист катары инфраструктурага колдонуп атабыз да. Мисалы үчүн автожолдорду курганга, темир жол курганга, бореки биздин колубуз жетпеген жана критический металлдарды иштеткенгечи. Алар менен азыр жаңы сүйлөшүп, аларды макулдап атабыз. Анткени андай специалисттер аябай абдан кымбат турушат экен да. Мисалы үчүн
уранды иштетүү боюнча же болбосо башка критический сырьелорду иштетүү боюнча эгерде америкалык же болбосо европалык компанияны чакырганда алардын специалисттери 4-5 эше жогору кымбат болот экен да. Ошондуктан биз азыр дагы сүйлөшүп аларды чакырып атабыз, бирок алар азыр ойлонуп келебиз келбейбиз деген мындай чечим чыга элек да, бирок алар менен иштеп атабыз. Анан негизгиси инфраструктура эмнеге биз аларды колдонуп атабыз да. Мисалы үчүн биз өзүңүз билесизби, балыкчы Барскон деген жол көлдүн баягы южный беректи, түштүк берегин биздин компанияларга бергенбиз 21-жылы. Мына азыр 4 жыл болду. 100 километр, 120-130 километрдин ичин эмгичи бүтө албай атышат да. 4 жылдан бери эл кыйналып атат. Анткени технологиясы жетишпейт, специалисттер жетишпейт. Анан ошондуктан биз карап туруп Минтранс менен өкмөт чечти, жана корумду Балбай Каракол жолун баягы андай кылып дагы узартып салбайлы деп, анан жана Кытайдын China Road деген компаниясына бербедик. Мына өзүңүз көрдүңөр, быйыл жайылдын ичинде почти 85% бүтүрдү. Бир жайдын ичинде. Мына эмдиги жайдын башында уже Караколго чейин жол бүтөт. Мына получается где-то бир жарым жылдын ичинде Корумдудан баштап Караколго чейин жол бүтүп атат. Бул дагы алардын баягы ишмердиги, технологиясы, анын өзүнүн жумушчуларын алып келип иштетет. Анан биз жакта эмдиги жылы ал эгерде дагы эле бүтпөсө, түштүк жакта биз Аргастан Кытай тарапка берген Аргас болот. Анткени аякта кыргыз компаниялар иштеп бүтө албай атышат да. Элдер жалоба кылып атышат. Эмне үчүн мына 4 жылдан бери жолубуз начар, машиналардын баары бузулуп атат. Ар бир өзүңүз билесиз, өткөндө мен жайында 2 жолу барып өткөм, Тамгага баргам, анан жанагы Жетөгүзгө баргам да. Демек машина бир барып келгенден кийин 2 күн ремонт кыласыз да. Ошондуктан мындай инфраструктураны бат жасаш үчүн биз ушу Кытай компанияларына берип атабыз. Анан кийин эгерде биз ошо чогуу кошуна болуп туруп, анан Кытайдын технологиясын колдонуп, алар менен илешип, баягы бири-бирибизге аркак болуп, мындай экономиканы алдыга жылдырып алсак, анда биз өзүбүз мындай түшүнбөгөндүк болот да. Анткени азыр дүйнөдө эң чоң экономика бул Кытайдын экономикасы. Андан кийинки, биринчи Америка, андан кийин бир убакыт кеткенден кийин Кытайдын экономикасы алдыга чыгышы мүмкүн да. Мисалы үчүн азыр Россия дагы өзлөрүнүн киши жетпендиктен Кытай специалисттерин чакырып атат. Башка мамлекеттер да чакырып атат. Анан кийин бул эл аралык практика болгондон кийин биз аларды чакырып, аларды тартипке баягы биздин закон менен иштегиле дегенге биз ал ишти атайын тышкы иштер министрлиги, укук органдары жүргүзөт. Мына жакынкы арада Кытайдын дагы министри келет. Биз алар менен да сүйлөшүп, алардын баягы Кытай жумушчуларына дагы биздин закондорду сактаганга баягы түшүнүү иш жүргүзгүлө деп биз дагы айтып атабыз. Булардын элчилигинде айтып атабыз. Анан мен ойлойт элем, биз азыр ушундай боореки 2 күндөн бери мен карап атам баягы соцсеттичи. Тим эле жазбаганын баарын жазып атышат. Эми мындай бир единичный случайга биз провокацияга барбашыбыз керек да. Бир кыргыз менен Кытай мушташып кетти деп анан бүт иштин баарын токтото албайбыз да. Анткени экономика бул токтоп турганда элдин жашоо шартына зыян тиет, мамлекеттин өсүшүнө тоскоол болот. Анан биз мындайга биз токтобойбуз. Мындай шарттарды биз укук органдарына тапшырма беребиз, алар иштей берет. Алар өзлөрүнүн тапшырмасын менен аларды эгер законду бузган болсо депортация кылат. Эгерде законду бузбаган болсо баягы штрафын салат. Анан биз аларга дагы биз кошумча мындай жардам берип иштешибиз керек. Анткени азыр бизде биринчи сөз бул экономиканы баягы өнүгүшүн коргошубуз керек. Эгерде аны жасай албасак, анда биз өкмөт алсыздыгыбызды көргөзөбүз. Ошондуктан бул биздин хейтерлер жазып атышпайбы, андай мындай Кытайлар жок кылыш керек, андай болбогон сөз да. Бүт дүйнө Кытай менен иштеп атат. Анан биз бир случай болду деп мындай ишти бузуп алсак, анда бул туура эмес. Анан мен дагы айтып коет элем, бул биздин бул жазып аткан диванный биздин эксперттер бар да. Кытай андай мындай басып кетет деген. Эми биз күч органдар бар да. Аны контролдоп атат. Керек болсо бир күндө мисалы үчүн мен түшүнөм, эгерде Россияда да Сахалинден баштап Калининградка чейин чоң территория. Биздики Караколдон Ошко чейин 1 саат учуп барып атпайбызбы? Бир күндө баарын текшерип, бир күндө тартипке келтирип койсо болот. Бул андай бизге проблеманы түзбөйт. Ошондуктан мен айтат элем, бул биздин кээ бир провокация жазып аткандарга сак болуш керек. Аларга алардын мындай оюна ишенип, биз мындай иштерди токтотуп койбошубуз керек. Анан дагы бир айтып кетет элем, бул биздин компьютерге отуруп алып жазып отургандарга азыр биз көптөгөн
мамлекеттер менен баягы кибербезопасность боюнча келишим түзгөнбүз. Азыр кайда жүрбөсүн, каяка отуруп алып өзүнүн баягы мамлекетке каршы өзүнүн баягы постторун жазып, мындай туура эмес иштер кылса, биз аларды чыгарып алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан мен дагы бир жолу биздин хейтерлерге айтып коет элем, сак болуш керек. Мамлекет жасап аткан ишти сыйлаш керек. Биз эч убакта өзүбүздүн мамлекетибизди бирөөгө берип койбойбуз, бирөөгө тебелетпейбиз. Биздин президент, биздин өкмөт, тышкы иштер министрлиги, укук органдары баардыгы чогуу иштеп, биздин мамлекеттин гана кызыкчылыгына биз иш жасайбыз. Андай тиге берип койду, бул берип койду, Кытай басып кетти деген сөздөрдү токтотуш керек. Албетте бул турмуштук маселеден чыккан окуя болуп кетти окшойт. Эми маегибизди жыйынтыктап жатып бир суроо бере кетейин да. Ошол сиздин көз карашыңызда Кыргызстан үчүн Кытай менен кызматташтыктын узак мөөнөттүү кызматташтыктын артыкчылыктары кандай? Эми эң биздин жакын азыркы реальный инвестор бул Кытай. Өзүңөр билесиңер, эки чоң мамлекеттерде конфликт болуп атат, башка мамлекеттерде кризис болуп атат. Анан биздин эң чоң инвесторубуз бул жакын келип аткан түз инвесторлор ошо Кытайдан келип атат да. Андан технологиялар азыр дүйнөдөгү көп, өзүңүз билесизби, бул всемирный фабрика деп коет да Кытайдычы. Кийим боюнча да, технология боюнча дагы, оборудование боюнча дагы бүт баарын биринчи Кытайдан чыгып, анан Кытайдан кетип атат да. Азыр жасалма интеллект боюнча дагы Кытайлар азыр Америкадан кийин биринчи орунга чыгышты. Почти экинчи орун, биринчи орунду талашып атышат да. Ошондуктан биз азыр Кытайдын технологиясы менен дагы кошуп иштешип, Кытай менен дайыма алга кызматташканга аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн, сиз билесизби, бала кезиңизде чана тепсеңиз керек. Ооба. Ошону чана тепкенде ар бири араба өтсө же машина өтсө, акырын чанабызды илип коюп, артынан сүйрөлүп баягы кете беребиз да. Биз оюбузча, ошону биздин жетекчилер көп айтышат, биз дагы ошо Кытайга илешип, баягы өзүбүздүн иштерибиз менен чогуу, алар менен мындай чогуу кызматташып, бир партнер болуп, биздин экономиканы алда жылдырышыбыз керек. Эгерде биз экономиканы азыр жакын арада жогорку деңгээлге көтөрбөсөк, биз кала беребиз, артта кала беребиз. Азыр мисалы үчүн Казакстан, биз көчө Өзбекстанга барып келдик, бизден бир 30-40 жыл алдыга кетишиптир. Баягы өнүгүү боюнча чыган көрүнүп атат да. Кытай болсо 50 жыл алдыга кетти. Биз башка Европаны айтпай эле коелу. Ошондуктан эгерде биз өзүбүз баягы саясатка аралашып эле саясат кыла берсек, анда биз өспөйбүз. Ошондуктан биз азыр жакын арада бир чоң рывок жасап, экономиканы көтөрүп, анан алдыга чыккандан кийин биз өзүбүз дагы мындай башка мамлекеттер менен тең тайлашып сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Андыктан биз келечегибиз ар бир биздин кошуна мамлекеттер менен кызматташып, экономикабызды көтөрүп, мамлекетибиздин суверенитетин бекемдешибиз керек. Рахмат сизге. Биздин суроолорго Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мырза жооп берди. Биз Кыргыз-Кытай алака катышы тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.